Өтүп бараткан күн кандай окуялар менен эсте калды? Эфирде Ысык көл жаңылыктар программасынын кезектеги чыгарылышы. Кабарлар менен мен Адил Какенов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача. Быйыл Жашыл мурас улуттук өнөктүгү Ысык көл облусунда ийгиликтүү уюштурулууда. Билим берүү министрлиги тарабынан сунушталган ата-энелер мектеби программасы күз айынан тартып ийгиликтүү ишке ашты. Кызылай коомунун колдоосу менен өлкөнүн мектептерине өрт коопсуздугун алдын алууга карата атайын жабдуулар берилүүдө. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков туристик сезондун алдында кыргызстандыктардан, анын ичинде ЖМКлардан негатив маалыматтарды таратпоону суранды. Анын баамында өлкөдө болуп жаткан негатив көрүнүштөр туристик сезонго терс кесепетин тийгизбей койбойт. Алдыңкы айларда туристик сезон башталат. Андыктан негатив маалыматтарды, туристтерди чочулаткан жаңылыктарды көп таратпай турсак. Тилекке каршы нарында мас болуп алып, жаш баланы зордукта өлтүргөн, таласта мал базардагы жапайычылык жазылоо деген сыяктуу көрүнүштөр туристик сезонго кесепетин тийгизет. Аны болсо биз баарыбыз жарыша таратып жатабыз. Жаманды жашырып, жакшыны ашыралычы. Мына ушундай окуядан кийин таласка, нарынга бирөө келеби? Туризм өнүккөн башка өлкөлөрдө деле кылмыш, кырсыктар болот. Бирок алар жарыялап, өз мамлекетинин кадыр-баркын төмөндөтпөйт деп жазды ал. Орунбеков жагымдуу маалыматтарды чет тилдерде жарыялап, туристтерди кызыктырууну, ал эми кырсык, кылмыштарды кыргыз тилинде майда шрифттер менен жаңылыктын эң арткы бөлүгүнө жазууну сунуштады. Бүгүн 2 майда Жогорку кеңештин төрагасына караштуу климаттын өзгөрүшүнүн шартында туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңеш тарабынан жашыл жумуш орундары боюнча форум өттү. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чарага депутаттар, министрлер кабинетинин, мамлекеттик эмес уюмдардын жана жарандык коомчулуктун эл аралык бирикмелердин, кесиптик бирликтердин өкүлдөрү катышты. Жыйында элди иш менен камсыздоо, аялдарга жумуш ордун түзүү, иш учурунда алардын укуктарын коргоо, гендердик теңчиликти сактоо, ар кандай басмырлоолордун алдын алуу чаралары талкууланды. Ошондой эле калкты жумушка орноштурууга жана алардын эмгек укуктарын коргоого багытталган эл аралык конвенциялардын талаптарын аткарылышы тууралуу сөз болду. Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестирлөө 20 майда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Тестирлөө 3 этап менен өтөт. Биринчи этап 20-21 майда, экинчи этап 23-24 майда, үчүнчү этап 23-24 июнда. Катталууга үлгүрбөй калган абитуриенттер үчүн 19 май, 22 май жана 22 июн күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Эске салсак, жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылы башталган. 2012 жылдан тарта менчигинин түрүнө карабастан атайын адистештирилген окуу жайлардан тышкары бардык жогорку окуу жайга, бардык бөлүмгө студенттерди ЖРТнын жыйынтыгы менен кабыл алуу милдеттүү түрдө киргизилген. Ысык көлдү өнүктүрүү фондусу жеке ишкерликти өнүктүрүүдө. Ал үчүн фонддон пайызсыз акча бөлүнүп жатат. Былтыр ишкерлер үчүн 800гө жакын жарандар акча алышып, кичи жана чоң ишканаларды ачышкан. Кененирээк кийинки сюжетте. Түп районунун тургуну Асан Мамбетов Ысык көлдү өнүктүрүү фондусунан 1 миллион сом алып жыгач иштеткен кичи ишкана ачты. Бүгүнкү күндө ишкердин ишканасында 4 жаран жумуш орундары менен камсыз болушкан. Азыр алар таза жыгачтан эшик-терезе тепкичтерди даярдашат. Ишкер сырьёну Бишкектен алат. Көбүнчө азыр немеге болуп атат? Тоого үй салып атабыз, кичинекей чакан коттедждерди жасап келдик былтыр. Быйылкы ишибиз жалаң тепкич жасап атабыз, лестница. Ошол коттедждердин экинчи кабатына чыкканга тепкичтерди жасап атабыз, эшиктерин, терезелерин жасайбыз. Биздин профилибиз жалаң жыгач, таза жыгачтан жасайбыз, эч кандай ламинат неме кошулбайт. Алардын дагы краскалары дагы ушундай бир натуральный майлар менен иштешет экен азыр.
Эми Күрмөнтү айылында кызыл кирпич чыгарылып баштайт. Ишкана айылдын үстүндө тоонун боорунда жайгашты. Бул жактын ээси Темирбек Абдыраев Ысык көлдө өнүктүрүү фондусунан 7,5 миллион сом алып кирпич чыгарган завод ачты. Жакында кирпичтер бул жерден 10 сомдон чыгарылып баштайт. 7,5 миллион сомго погрузчик сатып алдык, фронтальный. И ушул заводтун шаймандарын алдык. Анан кийин дагы бу чубалгыларды трансформатор алдык. Өзүмдүн балдарым ошол тыш жеринде иштеп жүргөндүктөн ошолордун жардамы менен курулуш иштерин жасап жатабыз. Азыр ушул маалда 10 адам иштеп жатат. Бул завод ишке кирсе, кубаттуулугу 30 миңден 40 миңге чейин күнүнө кирпич чыгат, 70 адам иш менен камсыз болот. Ысык көлдө өнүктүрүү фондусу Ысык көл элинин ишкерлерин колдоону уланта берет. Быйыл дагы бир канча долбоорлор кабыл алынып жактырылууда. Ал эми аларды тиешелүү комиссиялар тыкыр көзөмөлдөп жатышат. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызмат үчүн. COVID-19 каршы эмдөөгө олуттуу кароо керек. Анткени коронавирусту вакцинасыз жеңүү мүмкүн эмес. Мындай маалымат Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында уюштурулган иш-чарада айтылды. Маданий форматта өткөрүлгөн саамалыкка медицина кызматкерлери, жергиликтүү социалдык мобилизаторлор жана активисттер катышты. Иш-чара коомчулукка COVID-19 каршы эмдөөнүн маанилүүлүгүн, ошондой эле вакцина алгандардын мисалдары аркылуу коронавирустан сактануу тууралуу маалыматтарды жеткирүү максатында уюштурулган. Анда илдеттин алуу үчүн бир канча адам бустердик дозаны алышты. Эскерте кетсек, буга чейин дарыгерлер, социалдык мобилизаторлор жана активисттерден турган топтор Баткен, Чүй жана Жалал Абад облустарында калктын COVID-19 каршы эмдөөгө боюнча маалымдуулугун жогорулатуу багытында иш жүргүзүштү. Бүгүн Бишкек шаарында ушул 3-чү ЦСМдин алкагында ушул кызматкерлер менен чогуу ушул мааракени өткөрүп атабыз. Себеби дегенде элдердин арасында ушул туура маалымат жайылтышыбыз керек. Бүгүн дагы мен 3-чү дозаны, бустерный дозаны алдым. Pfizer эмдөөнү бардыгыбыз үгүттөйт элек, мүмкүнчүлүк бар. Биздин өлкөгө вакцина келди. Баарыңыздарды өз убагында эмдөөдөн өтсөңүздөр. Биздин максатыбыз ошо район боюнча активисттерди чогултуп, элдерге маалымат берүү. Ушу COVID-19 каршы вакцинация эмдөөнү алуу үчүн маалымат берүү. Биз ошо активисттердин жардамы менен ар бир кожолукка ошо маалыматтарды жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Бул маалыматтарды биз атайлап Бишкекке келип окуп, үйрөнүп, анан активисттерге барып ошо окууну өтүп атабыз. Маалыматтарды алып, активисттер ар бир кожолукка жөн эле маалымат берип койбостон, ошо проект тарабынан даярдалган брошюркаларды, китепчелерди, баракчаларды таратып, кеңири сүйлөшүп атышат. Биз керек болсо, ошо элдер менен кандай сүйлөшүш керек тууралуу дагы ошону да үйрөтүп атабыз да. Барып эле коркутуп эле сен COVID-19 каршы вакцина алдың беле дебей, жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп. Анткени элде тескери маалымат аябай көп болгондуктан коркунуч бар да бугачы. Эч кандай коркпош керек, эмдөө алыш керек деген маалыматты туура жеткизип атабыз. Кудайга шүгүр, результат болуп атат. Биздин Ысык Ата району боюнча айтып кете турган болсок, жалпы аким баштаган жетекчилердин баары колдоп, азыр вакцина алгандардын саны көбөйдү. Ысык көл облусунун Ананева айылында 2 кабаттуу мектеп курулушу аяктап калды. Курулуп жаткан жаңы мектеп 275 окуучуга ылайыкташкан. Имарат ашкана, спорт зал, ажааткана, жуунуучу бөлмөлөрүндө бардык шарты менен салынды. Кененирээк кийинки сюжетте. Ананева айылында жаркыраган жаңы мектеп 2 кабаттуу окуу корпусунан турат. Спорттук залдан жаңы өтмө галереясы да бар. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен 2019-жылы башталып, жалпы 275 орунга ылайыкташтырылган. Мектептин ички жасалгалоосу, эмеректери долбоордун ичине камтылган. Бүт бартын туалет современный, бүт бартын эле спортивный зал менен, галереясы менен бүт бары барда азыркы талапка ылайыктуу салынды бул мектеп. Мектептин биринчи кабатында бир топ класстык бөлмөлөр, заманбап ашкана орун алды. Ашканада долбоор менен керектүү жабдыктар менен камсыздалды. Учурда алар залдарга жайгаштырылды. Жаңы мектеп Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан салынды. Республика бюджетинин эсебинен 58 миллион сомго сметасы түзүлүп,
ушул тапта уже бүттү, буюрса бүтүп мына кирүү астында турабыз. Анан жакында кирет болуш керек. Учурда мектептин курулушу аяктап пайдаланылууга даяр. Ал эми спорт залынын курулушу да толук бүткөрүлүп, керектүү шаймандар менен толукталды. Долбоордун жалпы наркы 59 миллион 421 миң сомду түзөт. Буюрса бул мектеп уже бүттү. Где-то 1% по мелочам калды да, мындай майда чүйдөлөр эле. Калганы уже даяр. Кезинде бул айылдагы мектептен көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов билим алган. Эски мектеп 1908-жылы курулуп, авариялык абалга келген. Быйыл Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү Ысык Көл облусунда ийгиликтүү уюштурулууда. Ар бир район, шаарда 10 миңден кем эмес көчөттөрдү отургузуу мерчемделип, иштер ар аптанын соңунда жүрүүдө. Учурда Ысык Көлдүн аймагында 320 миңден ашуун көчөт отургузулду. Жетөгүз токойчулугунун 8,5 гектар аянтына 6800 тяньшан карагайнын көчөттөрү олтургузулду. Кумтөр ишканасы менен Айыл чарба министрлиги биргеликте демөөрчүлүк кылган. Мындан сырткары Кумтөр ишканасы 2,5 миллион сомго жетөгүз жана тоң токой чарбаларына керектүү шаймандарды алып берди. Бул иштер Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Кумтөр жабык акционердик коому ушу бизге климаттын туруктуулугун сакташ максатта ушу эң негизи көйгөй болуп аткан шаймандарды белек кылып отурат. Бизге аба суудай керек эле. Бул шаймандар менен Кудайым буйрса былтыр 534 миң көчөт өстүрсөк, быйыл миллиондон ашык көчөт өстүрөбүз деген максат коюп атабыз. Эки район менен эле токтоп калбастан бүгүнкү күндө Кумтөр Gold Company компаниясы менен жана Айыл чарба министрлигине бүгүн меморандум кол коюлду. Ушул акцияны деген бүт Кыргызстандын башка өрөөндөрүндө дагы ошондой акцияларды өткөрмөкчүбүз. Бул жана жалгыз эле бул көчөт отургузуу максатында эмес дагы жана башка экологиялык жана айыл чарба өнүктүрүү башка дагы демилгелерди чогуу иштеп жатмакпыз. Меморандумдун алкагында токой чарбаларында көчөттөрдүн санын өстүрүү менен көчөтканаларды көбөйтүү дагы мерчемделүүдө. Бүгүнкү күндө жетөгүз токойчулугунда 40 гектар жерди жашылдандыруу иштери жүргөн. Тигилген көчөттөрдүн баш алып өсүп кетишине көрүлгөн аракеттер дагы күч. Былтыркы жылдагы отургузулган көчөттөрдүн кабыл алуусу өсүп кетүүсү 72% болду республика боюнча. Быйыл да андан кем эмес болот деп эсептеп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде айтып коюшум керек, ар бир отургузулган көчөттүн андан ары жашап кетиши, өсүп кетишине жоопкерчилик биринчи ирет эгерде токой чарбасынын жеринде болсо токой чарбасынын жетекчилигинде жана кызматкерлеринде жана ошондой эле жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчиликтеринде, райондук жана областтык жетекчиликтерде. Маалыматка ылайык өтүп кеткен жылы өлкө боюнча 7 миллиондой көчөт олтургузулган. Ал эми Ысык Көлдүн аймагында 2022 жылы 500 миң көчөт тигилди. Күзүндө санак жүрүп 75% өскөндүгү аныкталган. Бул жылы дагы 500 миң көчөт олтургузуу планы коюлуп, учурда 320 миңден ашууну тигилди. Өткөн жылы өспөй калган көчөттөрдү да толуктоо иши жүрүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Жетөгүз району. Кыргызстандын аймагында Жашыл Мурас улуттук компаниясы ишке кирди. Анын демилгечиси катары президент Садыр Жапаров саналат. 29 апрель күнү өлкө боюнча ишембилик өткөрүлдү. Балыкчы шаарынын мекеме ишкана кызматкерлери дагы ишембиликке активдүү катышып, ийне жалбырактуу өсүмдүктүн көчөттөрүн отургузушту. Жашыл Мурас өнөктүгүнүн негизинде өткөн ишембиликке Балыкчы шаарындагы бардык мекеме ишкана кызматкерлери катышты. Ишембилик Балыкчы шаарынын кире бериш аймагында өткөрүлүп, аймакты тазалоого активдүү катышты. Biz bugün biosferалык аймактын кызматкерлери Жашыл Мурас компаниясынын алкагында ушу бүгүн ишембиликке экопосттун астына чыгып жатабыз. Анан буга чейин дагы ошол компаниянын алкагында жана эл аралык жер күнүн белгилөө боюнча жер жеринде биздин эгерлер да алгылыктуу иштерди аткарып кетти. Шаарыбыздын босогосу болгон экопосттун маңдайында биякта жалпы мекемелер, бул жерде өзүбүздүн Балыкчы токой чарбасынын жалпы жамааты чыгып ушундай ишембилик өткөзүп жатабыз. Негизи Балыкчы токой чарбасы Жашыл Мурас
Майзамдын алкагында да көптөгөн иштерди алып барып, жаз келгенине байланыштуу көчөттөрдү отургузуудабыз. Ушундай иштер менен алек болуп атат. Азыр бул жерде толугу менен жалпы жамаат ушул жерге бөлүнүп берилген территориянын баарын водоканал менен биргеликте тазалоо ишембилигин өткөзүп жатабыз. Балыкчы шаарына кире бериш посттун айланасы толук иретке келтирилип, жалпы шаардык ишембиликти эми тынымсыз өткөрүп туруу пландалууда. Баарыбыз бул балык шаар, Кыргызстаныбыз, бул биздин шаар, биздин мекенибиз. Биз мамлекетибизди кандай ата-бабаларыбыздан алып калсак, ошондой келечек муундарга өткөзүп беришибиз керек. Анан акыркы күндөрү жарандардын арасында кайдыгер жарандар дагы болуп атат. Ачыгын айтыш керек, аны ошо ар бир адам өзүнүн эшигин астын тазалап, таза кармаса, ошо шаар таза болот да. Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында жаштар арасында активисттердин жана ыктыярчылардын жардамы менен ар бир облуска миңдеген ар кандай түрдөгү бак дарактарды олтургузуу пландаштырылууда. Салтанат Керимкул кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаарынан. Азыркы учурда эч көзөмөлсүз жарыяланып жаткан, ташбоордук менен мыйзамсыз жүрүм-турумдарды актаган, баңгизат, спирт ичимдиктеринин жарыя салган жана үй бүлөлүк баалуулуктарды жокко чыгарган медиа продукциялар өсүп келе жаткан муунга олуттуу кедергисин тийгизип жатканы көйгөй жаратууда. Бул жагдайдын алдын алууга бир гана ата-энелер эмес, жалпы коомчулук жоопкерчиликтүү болушу керек. Балдарды ар кандай платформалардагы терс маалыматтардан коргоп, жаш муундун руханий, адеп-ахлактык өнүгүп өсүүсүнө көңүл буруу учур талабы. Ысык Көл облусунда өспүрүмдөр менен иш алып барган 3 гана психолог адис бар. Бирок аларга муктаж болуп кайрылгандардын саны өсүп жатат. Азыркы учурда мага бул жака кайрылып аткан, бизге кайрылып аткан, психологторго кайрылып аткан көпчүлүк проблемалардын бирөөсү бул деген балам сүйлөбөйт, элдер менен аралаша албайт, түнт өзүнүн оюн айта албайт, өзүнө ишене албайт деген көп проблемалар менен кайрылышат. Андан тышкары чечкиндүүлүк жок болуп калат балдарда. Баягы рейстарды көрүп атканда балдар астына келген видеону көрө беришеткенде эч кандай чечкиндүүлүк жок болуп калат. Баягы фильтр жок болуп калат балдарда. Бардыгын бала как губка деп коет да, өзүнө сорой берет, бардык информацияны өзүнө ала берет. Өзүндө эч кандай фильтр жок, ошон үчүн балдарда чечкиндүүлүк жок. Анткени аябай эме көп. Орусча айтканда выбор көп да. Кайсынысын чечишти билбейт, кайсынысын тандашты билбейт. Ошон үчүн балдарда чечкиндүүлүгүн дагы аябай пассивдештирет. Ал эми коммуникацияны пассивдештирет. Дагы эмнеге токтолуп кеттик? Балдардын бат депрессияга кирип, ошол жерде депрессияга кирген адам агрессивдүү болуп калат. Азыркы учурда балдарды агрессивдүүлүгү аябай көп күчөп атканы дагы терс таасирлерин тийгизет. Мен ойлойм, балдарга медиа грамотность деген ушундай семинарларды, окутууларды жүргүзүп, балдарды медиа грамотностько үйрөтүш керек. Ата-эне бала ортосунда телефон деген көп согуш бар да. Эгер сен ошол телефонду алып койсок, балдар бизге душман болуп калып атышат да. Ушул проблема, ата-эненин мага кайрылган проблемалардын көбү ошол. Балам телефондон, такыр телефондон чыкпайт, телефонду ойнобо же телефонду караба десем эле, мен менен балам айтышып, урушуп, телефонду алып койсок, 3 күндөп үйгө келбей коет, жок болуп кетти, таппай атабыз балабызды. Анан айла жок, телефонду берип, балабызды үйгө алып келдик деген ата-энелер да жок эмес. Үй бүлөлүк баалуулуктарды жокко чыгарган медиа продукциялардан өсүп келе жаткан муунду коргоо керектиги байма-бай көтөрүлүп келет. Анткени балалык аң сезим терс маалыматтардан тез жабыркап, анын кесепети көп учурда олуттуу жагдайларга алып келип жатканын тажрыйба көрсөтүп жатат дейт балдар инспекторлору. Былтырда бизде ушундай учур катталган, зордук зомбулукка, сексуалдык зомбулукка кабылган кызыбыз тууралуу ушундай массалык маалымат каражаттарына маалымат чыгып кеткенден кийин ал кызыбыз өз өмүрүн кыям деген абалга жеткен. Ошол учурда анан социалдык педагогдор менен, жергиликтүү социалдык өнүктүрүү башкармалыгы менен иштеп атып, ушул кызды ушундай абалдан алып калганбыз. Бир гана кыз эмес, ал учурда мамасы да жабыртатып, мамасына да чоң психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Себеби ал маалыматты
бөтөн адам ким жөнүндө кеп болуп атканын билбесе дагы ошол зомбулукка кабылган адам ал жөнүндө экенин, ал жөнүндө маселе болуп ушундай талкууга алынып, анын үстүнө дагы андай маалыматтар чыкканда астындагы жарандар жазган комментарийлерде өтө өкүнүчтүү учурларга баягы кээ бирөө мындай кыжырланып, жаман сөз жазса, жакшы сөз жазып колдоп койгон адамдар аз. Ошол себептен анын баарын окуган баягы зомбулукка кабылган адамга бул чындыгында оор таасирин тийгизет. Мына ушул өңдүү көрүнүштөргө бөгөт коюп, ар тараптан дени сак улутту тарбиялоо максатында Жогорку Кеңештин депутаты Жамиля Исаева укук бузуулар жөнүндө кодекске балдардын ден соолугун, дене бой, интеллектуалдык, психикалык жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө, ага улай массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун көтөрдү. Мен мисал үчүн колдойт болчумун. Эмнеге дегенде, азыр жанагындай TikTok деген бар. Ошол TikTokто деген ар кайсынын баарын көргөзүп атышат. Ал TikTokто балдар отуруп атышат. Анан ар кандай суицидке, согушканга, өлтүргөнгө ошону деген именно баланы именно интернет ошого үйрөтүп атат да. Азыр суицидтин баары каяктан чыгып атат? Изнасилование жанагындай өлтүргөндөр бүт баары интернеттен чыгып атат. Азыр деген мисал үчүн деген ар кандай фильмдер, ар кандай оюндар, ошонун бүт баары тең баланын деген развитиясына эң жаман таасир берип, ошону менен чоңоюп, ошону балдар кылып атат да. Ошону менен чоңоюп атышат да. Ошого көнүп калышты. Жанагындай суицидтер кылса оңой эле болот экен, анан этаждан секирип кетсе оңой эле болот экен. Анан момдай грубо жооп берсе, мисал үчүн чоңго, улууларга каям айтыш деген болчу эмес мурда. Азыр деген спокойно, азыр кенеде балаңа бир сөз айтсаң, жаман эле сөз менен жооп берет. Эмнеге дегенде интернеттен ошондойдун баарын алып атышат. Долбоор 17 марттан бери коомдук талкууда. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, анда балдардын ден соолугуна жана өнүгүп өсүүсүнө терс таасирин тийгизген маалыматтар көзөмөлдөнүп, аларды интернет булактарында жалпыга жеткиликтүү таратууга бөгөт коюлат жана айып пул салуу жагы дагы каралган. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касенов, жаңылыктар, Каракол шаары. Билим берүү министрлиги тарабынан сунушталган ата-энелер мектеби программасы күз айынан тартып ийгиликтүү ишке ашты. Негизги максаты ата-энелерди мектеп турмушуна аралаштырууга негизделген. Ата-энелер мектеби жөнүндө жана Гапыр Мадыминовдун иш алып баруудагы методикасы менен тааныштырууга арналган иш-чара Тарбия башааты үй-бүлө деген аталышта Балыкчы шаарында өткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Балыкчы шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектепте Тарбия башааты үй-бүлө аталышындагы ата-энелер мектеби боюнча жалпы мектептердин мугалимдерине семинар өткөрүлдү. Иш-чарада ата-энелер мектеби жөнүндө кеңири маалымат, класс жетекчилерге Гапыр Мадаминовдун методикасынын негизинде тажрыйбасы алмашуу жүрдү. Негизги максаты ошол ата-энелерди мектеп менен болгон байланышын күчөтүү, ата-энелерге педагогикалык, психологиялык жардам көрсөтүү. Бул ата-энелер мектебинин программасынын негизги максаттарынын бири болуп эсептелет. Мурда бир жылда бир класс жетекчи ата-энелерге 2-3 эле жолу сабак өтсө, ата-энелерге керектүү материалдарды, керектүү жардамдарды көргөзүү максатында кызыктуу өтүүгө биз талап коюп келебиз. Жаңы киргизилип жаткан ата-энелер мектеби программасы коомчулук тарабынан да туура кабыл алынды. Буга чейин облустук билим берүү институту тарабынан облустагы мугалимдерге бул боюнча окуу өткөрүлгөн. Ага Балыкчыдан 7 мугалим барып катышып келишкен. Эми алар алган маалыматтарын башка мугалимдер менен бөлүшүүдө. Ошол энелер мектебинин курсун бүтүп келдик. 2 жумалык курс болгон, абдан кызыктуу, абдан билимге бай, жакшы маалыматтар менен келгенбиз. Мен өзүмдүн практикам жүзүмдө айта алам. Мен өзүмдүн классым менен ата-энелерим менен ноябрь айынан бери иштеп келем. Жакшы ийгиликтерге жеттик. Ушул программа аркылуу ата-энелер менен иштегенде анан баландан ийгилик күтсө болот экенин тастыкталды да. Азыр семинарда эң маанилүү нерсе бул ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы карым-катнаш. Эң эле маанилүү болгон азыркы балдарды тарбиялоодо ушул агайдын системасынын ушул окуусун пайдаланып биз көп нерсеге жетишебиз деп ойлойм. Ушул маалыматтарды толук класс жетекчилери пайдаланып өзлөрүнүн сабактарында пайдаланса, ата-энелерге дагы түшүнүктүү кылып жеткирсе деп ойлойбуз да. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде бул долбоор өлкөнүн айрым мектептери менен мектепке чейинки билим берүү уюмдарында пилоттук негизде ишке ашырылууда. Балыкчы шаарында октябрь айынан тартып шаардагы бардык мектептерде ата-энелер мектеби түзүлүп иш алып барылып жатат. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктар.
Тоң районунда бардығы 30 мектеп бар. Бұл мектептер арасында жыл сайын жылдың мықты окуучусу кароо сынагы өткөрүлүп келет. Алгач сынак мектептерде өтүп, андан кийин окуучулар зоналык турдан өткөн. 2022-2023 окуу жылындагы жылдын мыкты окуучусу кароо сынагынын райондук деңгээлинде өтүп жаткан мелдешке бардығы 10 окуучу катышты. Алар 4 тапшырма боюнча өз даярдыктарын көрсөтүшүп, калыстар тобу бааларын беришти. Райондук деңгээлде өткөн сынактын жүрүшү туурасында кабарчыбыздын сюжети. Тоң райондук билим берүү бөлүмү тарабынан мектеп окуучуларынын арасында жылдын мыкты окуучусу кароо сынагы өткөрүлүп келет. Сынак алгач мектептерде өтүп, андан кийин зоналык түрү өткөрүлүп, андан алдыңкы орун алган окуучулар райондук деңгээлде өтө турган сынакка катышат. Бул жолу райондук деңгээлде өтүп жаткан сынакка бардыгы 10 окуучу катышууда. Бул демилгени биз атайын өзүбүз райондук билим берүү бөлүмүнүн адистери менен биргеликте атайын жобосун иштеп чыгып, 5 жылдан бери атайын спонсорлорду таап, окуучулардан ошол ар бир биринчи тур мектеп ичинде болот. Мектеп ичинде тандалган окуучулар райондук турга катыша алышат. Райондук тур 2 турдан өткөрүлөт. Зоналык жана финалдык болуп. Зоналык турда жалпы бизде райондо 30 мектеп бар. Ошондон 15-15тен 2 бөлүп алып, 5-5тен окуучу финалга чыгат дагы. Мына бүгүнкү күндө финалга катышып жаткан 10 окуучу атсалышууда. Пушкин атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Жылдызбек Токтоголов жылдын мыкты окуучусу сынагына катышууда. Сынактын катышуучулары атайын берилген 4 тапшырма боюнча даярдыктарын көрсөтүшөт. Ар кандай суроолорго сөздү тандап алып, ага 3 мүнөт сүйлөп бериши шарт. Ал эми 3-туру болсо, бул деген ар түрдүү предметтерди өз тандалган предметтери боюнча 5 суроого жооп берет. Ар бир суроого 2ден балл берилет. Ал эми 4-тур болсо, бул ошондой эле ар бардык окуу программасынын базасындагы 10 суроо өткөзүлөт. Ал 10 суроого да жооп бериши шарт. Бул сынактын негизги максаты окуучулардын билим деңгээлин, сөз байлыгын жана дүйнө таанымын жогорулатуу болуп саналат. Жылдын мыкты окуучусу кароо сынагы 5 жылдан бери райондук билим берүү бөлүмү тарабынан өткөрүлүп келүүдө. Самыйбек Эркинбаев мектебинин окуучусу Орозобеков Санжар ушул биринчи этапта өтүп, бүгүн финалдык турга келип жатабыз. Мен өзүм ошо Самыйбек Эркинбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин тарбия завучу болом. Орозобеков Санжарды биз ушу финалдык турга алып келдик. Биринчи турдан өзгөчөлөнүп, экинчи турда окшош элекен, тапшырмалар окшош экен, только экинчи тапшырмасы кыскартылган сөздөр экен. Бүгүн ушу 10 мектеп атсалышып жатат. Бардык окуучуларга ийгилик каалайм. Райондук деңгээлде өткөн жылдын мыкты окуучусу кароо сынагынын жыйынтыгында алдыңкы орундарды алган окуучуларга ардак грамоталар жана чакан белектер тапшырылды. Мерим Субакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Кызылай коомунун колдоосу менен өлкөнүн мектептерине өрт коопсуздугун алдын алууга карата атайын жабдуулар берилүүдө. Коопсуз мектеп долбоору 3 жылдан бери өлкө аймагында жүргүзүлүп келет. Бул ирет Балыкчы шаарындагы 10 мектепке тилсиз жоону алдын алууга негизги делген шаймандар тапшырылды. Айттырбай келген кырсыктарды алдын алуу, тилсиз жоо кокусунан катталып калса, ага кандай даярдыкта болуу керек? Мындай окуулар Кызылай коому тарабынан өлкөнүн 900 мектебинде мугалимдерге жана окуучуларга окуулар уюштурулган. Жер титирөөгө кандай өздөрүнүн тиги даярдаш керек ушундай нерселердин баарын деген ошо мугалимдерге үйрөттүк. Жана ошондой эле 450 000 баланы камтыдык. Эме Кыргызстан боюнчачы 7 аймакта ушундай жабдыктар менен азыр биздин балдар, Кызылай коомунун балдары иштеп, ушу ар бир мектепке жеткирип берип атат. Балыкчы шаарында 10 мектеп аталган уюм тарабынан наркы 110 000 сомду түзгөн өрт коопсуздугун алдын алуудагы атайын жабдуулар менен камсыздалды. Мугалимдер жана шаар бийлиги мындай колдоого ыраазы. Буга чейин мындай өрт өчүрүүчү жабдуулардын толукталышы мектептерде бар болчу, бирок баягы ачык айтканда эскилиги жетип, алмаштыруу мөөнөтү келип калган болчу. Учурунда ушул биздин Кызылай коому тарабында жабдуулар бизге эң жакшы, эң керектүү жабдуулар болуп эсептелди. Баарына терең ыраазычылык билдирет. Эскилиги жеткендигине байланыштуу өрт коопсуздугу аябай эле эң эле көйгөй болчу да бизде мектептерде. Анан Нурбү Сартабанага терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Мына өзүңүздөр көргөндөй 10 мектеп толук өрт өчүрүүчү шаймандар менен камсыздандырылды да.
жаратылыш кырсыктары, тилсиз жөө, кокус катталып калса эмне кылуу керектиги долбоордун алкагында. Окуучуларга да кеңири түшүндүрүлгөн. Өлкө боюнча тандалып алынган 600 мектептин айланасында бул сыяктуу иштер улантылууда. Жанара Сагындыкова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары. Улуттук нарыкты унутта калтырбоо максатында мамлекет башчы Садыр Жапаров 2022-2027 жылдарга улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Жарлыктын аткарылышы боюнча Түп райондук мамлекеттик администрациясы район аймагында түзүлгөн нарыктуу аксакалдар коому менен биргеликте улуттун улуулугу, руханий баалуулугу, асыл тили, нарык населинде деген аталышта иш-чара өткөрүштү. Өлкө башчы улуттук нарык жөнүндө жарлыкка 2022 жылы кол койгон. Жарлыктын алкагында облустун аймактарында атайын иш-чаралар өтүп келет. Мында башкы максат нарыктуу коомду куруу. Аны менен нарыктуулук бала бакчадан, мектептен жана жогорку окуу жайдан же башка коомдук институттардан эмес үй-бүлөдөн башталарын эске алып, салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу зарылчылыгы келип чыгууда. Ушул багытта Түп районунда улуттун улуулугу, руханий баалуулугу, асыл тили, нарык населинде аталышында иш-чара өткөрүлдү. Эмне үчүн биз болбойт, өзүбүздүн район аксакалдарын мындай сүйлөшүп олтуруп, баарлашып олтуруп, мектептерге барып, өздөрүнүн нактуу сөздөрүн айтып, биздин жаштарыбыз үлгү болбойт. Биз мына эмиден башталып атат, мен ойлойм, баягы мен айткандай көч бара-бара түзөлөт да. Биз ошону түзөп, келечекте жакшы аксакалдар коомун түзүп алышыбыз керек. Учурда улуттук нарык дөөлөттөрдү келечек муунга багыттоо милдети негизгилерден. Улуттук нарык элдин маданиятынын ата-бабалар басып өткөн замандан башталып, муундан муунга өтүп келген. Нарык населди элге жайылтууда мамлекеттик деңгээлдеги программалар иштелип чыгуусу керек. Антпесе руханий дүйнө, улуттук баалуулуктар унутта калып жатканы иш-чарада баса белгиленди. Кыргыз элинин тетиги кылымдар болуп келаткан үрп-адаттары, каада салттарын ошолорго жеткизиш үчүн ушул эмени түздүк да, аксакалдар ордосун. Мисалы үчүн мен кичине чакта ата-бабаларыбыз көргөн өскөнү жаман, туура эмес кылган баягы жүрүм-турум болобу, сүйлөгөн сөздөр болобу, ата-бабаларың жакшы киши эле, бу кайдан чыккан эме деп ушундай тарбияга салчу да. Айтып койбойсуңарбы, түшүндүрүп койбойсуңарбы деп ушундай сөздөр менен түшүндүрчү. Азыр андай айтсаң, сен эмне жумушуң бар дегендей ушундай мааниге жеттик калдык да. Өзүбүздүн салыбызды кочтук деп ойлойм. Анткени азыр ушул убакта көпчүлүгүндө биздин балдарыбыз дагы туура жолдо болууга, биздин ошо ата салтыбыздын, өзүбүздүн урпактарыбызга, өзүбүздүн улуттук буюмдарыбызды көргөзүүгө, улуттук жасаган салттуулугубузду көргөзүүгө, нарык населибизди жеткирүүгө аракет кылсак, ошондо биздин урпактарыбызга жакшы тарбиялык жол болот го деп ойлойм. Бүгүнкү күндө келечек муунга кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын таанытуу башкы максат болууда. Буга Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын кызматкерлери да өз салымдарын кошуп маданий баалуулуктарды даңазалашты. Өлкө президенти кабыл алган маанилүү жарлык кыргыз элинин бүткүл жашоосун, маданиятын таанытуу, өнүктүрүү жана унутта калбоосуна өбөлгө болот дешет уюштуруучулар. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Көл бермети бийчилер тобу 2003 жылы 7 кыз менен түзүлсө, бийчилердин саны бүгүн 100 саналат. Буга чейин облустук, шаардык, эл аралык кароо сынактарда баш байгелерди багындырып келишкен. Быйыл бий ансамблинин 20 жылдыгы белгиленүүдө. Жергиликтүү бийликтен да бийчилерге колдоо көрсөтүлүп, атайын имараттан орун бөлүнүп берилген. Ал эми 20 жылдыгынын алкагында ансамбль тарабынан концерттик иш-чара уюштурулду. Көл бермети элдик бийчилер ансамблине быйыл 20 жыл толду. Ансамбль алгач 7 кыздан турган топ болуп түзүлсө, бүгүнкү күндө бийчилердин саны 200га жеткен. 20 жылдыгынын урматына карата концерттик иш-чара өткөрүлдү. 20 жылдык юбилейлик концертибизге өзүбүздүн губернаторубуз Ильяс Жеңгишевич келди. Жакшынакай грамоталары менен биздин эмгегибизди баалап келип беришти. Абдан чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиремин. Балдар билим борборунан өзүнчө бөлүнүп кеткенден кийин частный жерде тарбияланчубуз. Азыр ошол Эрмат Жумаевич биздин жогорку эмгегибизди баалап, мамлекеттин атынан
мамлекеттик резервден бизге 106 квадрат метр жерди бөлүп берди. Мурунку ардагерлер имаратында биз азыр ошол жакта эмгек кылып, ошол жакта балдар, кыздарыбыз менен иштөөдөбүз да. Аталган топто жаш жеткинчек кыздардан тартып жогорку жаштагылар да бий өнөрүн элге тартуулап келишет. Концерттик иш-чарага бийчилердин ата-энелери да күбө болушту. Мындагы бийчилер дүйнө элдеринин, ошондой эле кыргыз бийин элге жеткирүү менен алектенип келишет. Кыздар, ата-энелер өтө толкунданып жатабыз. Мына 3 сеанс менен концерт берип атабыз. Кудайга шүгүр, баары кыздарыбыз өтө жогорку деңгээлде бийлеп атышат. Ушул кыздарыбыз өтө зирек болуп чоңоюп келатышат. Свет эженин тарбиясы менен. Ошо өкүнбөйм, ушу гол берметиге бергениме, анткени ушу гол берметине бергеним кызым өтө жакшы тарбияны алып келатат. Мен 5 жаштан бери танцыга барам. Мен 7 бий бийлейм. Круче всех, муравей, мишкагами, кыргызский, анан начало, конец. Гимнастика, перкат, кольцоларды үйрөтөт бизге. Абдан сопсонун. Бийчилер буга чейин облустук, шаардык, эл аралык кароо сынактарда баш байгелерди багындырып келишкен. Буларга жергиликтүү бийликтен да ар тараптан колдоолор көрсөтүлөт. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Түп районунун Михайловка айылынын маданият үйүндө туулган жеримдин сүрөттөрү Михайловка деген темада мектеп окуучуларынын сүрөт көргөзмөсү өткөрүлдү. Көргөзмөгө окуучулар гуаш, акрил менен тарткан сүрөттөрүн алып келишкен. Аларга буга чейин атайын долбоордун алкагында 3 апрелден 11 апрелге чейин сүрөтчү Ангелина Мох сүрөт тартуу боюнча мастер-класстарды өткөргөн. Бул мастер-класстардын жыйынтыгы менен окуучулар туулган жеримдин сүрөттөрү Михайловка деген темада өздөрүнүн сүрөттөрүн тартышкан. Кененирээк кабарчыбыз Мээрим Усубакунованын материалы. Түп районунун Михайловка айылындагы номер 25 Шевченко атындагы орто мектебинин 4-классынын окуучусу Мадина Султанова туулган жеримдин сүрөттөрү Михайловка деген темада өткөрүлүп жаткан сүрөт көргөзмөсүнө катышып, өзүнүн сүрөтүн көргөзмөгө алып келген. Ал буга чейин мектепте өткөрүлгөн сүрөт боюнча өткөн мастер-класска катышып, сүрөт тартуунун сырларын үйрөнгөн. Анын жыйынтыгы менен бул көргөзмөдө 1-орунду алды. Мне очень понравилось рисовать, мне выполнить так-то уж сложный рисунок, Мен мастер-класска катышканда сүрөт тартууга аябай кызыктым. Бул сүрөттү тартууда менде кыйынчылыктар болуп, мен көпкө тарттым. Мен ойлогом бүгүнкү сүрөттөр көргөзмөсүндө орун албай калам деп, бирок мен 1-орунду алдым. Мага абдан жакты. Өзүңө ишенсең баары болот экен. Мен буга чейин үйдө кичинекей сүрөттөрдү өзүм эле тартып келгем. Кээде атам менен дагы сүрөт тартам. Бул сүрөттү тартууга мага жардам беришти. Иногда с папой рисовала. Мектеп окуучуларынын сүрөттөрүнүн көргөзмөсү атайын долбоордун алкагында уюштурулган. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын 3 апрелден 11 апрелге чейин сүрөтчү Ангелина Мох атайын окуучулар үчүн сүрөт тартуу боюнча мастер-класс өткөргөн. Бул мастер-класска 1-класстан 11-класска чейинки 134 окуучу катышып, сүрөт тартуунун ыкмаларын үйрөнүшкөн. Я провела творческие мастер-классы для детей, для школьников. Мен Михайловка айылындагы Шевченко атындагы орто мектебинде окуучулар үчүн сүрөт тартуу боюнча атайын мастер-класстарды өткөргөм. Буга чейин 1-класстан 11-класска чейинки окуучулар катышып, алар гуаш, акрил менен сүрөт тартканды үйрөнүштү. Мен атайын туулган жеримдин сүрөттөрү Михайловка деген теманы тандап алгам. Анткени бул тема балдарга жакын болот. Ошону менен бирге алар оңой сүрөт тарта алышат деп ойлодум. Мына бүгүн окуучулардын сүрөт көргөзмөсүндө турабыз. Бул биздин мастер-класстын жыйынтыгы деп эсептейм. Ага 134 окуучу катышып, ар бири өзүнүн сүрөттөрүн тартып келишкен. Ар бир сүрөт өзүнчө уникалдуу жана жаратылышка болгон сүйүү көрүнүп турат. К родному краю, культуре, к природе. Бул сүрөт көргөзмөнүн негизги максаты элет жеринде да таланттуу, чыгармачыл жаштар бар экенин көрсөтүү болуп саналат. Ошондой эле окуучулардын жаратылышка болгон сүйүүсүн сүрөт аркылуу ачып берүү. Көргөзмөнүн жүрүшүндө окуучулардын эмгектери атайын калыстар тобу тарабынан бааланып, алдыңкы окуучуларга ардак грамота жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Муну менен катар уюштуруучулар тарабынан бардык катышуучуларга чакан белектер да берилди. Мээрим Усубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Түп районунан. Республикалык адистештирилген Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектеп-интернатынын окуучулары классикалык концерттерди өткөрүү долбоорунун алкагында Көл аймагында болушту. Мында аталган мектептеги эң жакшы деген таланттуу балдар симфониялык оркестрлардын бардык аспаптарында кол ойнотушту.
Негизги максат аймактардагы жаш таланттардын музыкага болгон кызыгуусун арттыруу. Ислам Табышев 5 жылдан бери контрабас аспабында кол ойнотуп келет. Ал бүгүнкү классикалык концерттин эң жаш каарманы. Аймактардагы элди жана жаш таланттардын музыкага болгон кызыгуусун өнүктүрүп, ар түрдүү аспаптарды эл арасында жайылтууну көздөрүн айтат. Биринчи класста мен скрипка өткөн билеткан, өткүзбөй контрабаска өткүзүп алдым. Биринчи класстан 4-чү класска чейин мен боюм кичинекей болчу. Ошол үчүн виолончелдин строй менен ойночумун да. 5-чи класста өткөн. Ошондон кийин мен приношение русского музыкага катышкам, ошондон 3-чү класста. Белгилей кетсек, Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатынын окуучулары классикалык концерт тартуулоо долбоорунун алкагында Балыкчы, Чолпон Ата жана Каракол шаарларына келишкен. Долбоор негизинен Кудук маданий борборунун колдоосу менен ишке ашкан. Аймактарды өнүктүрүү багытында уюштурулган маданий иш-чара өсүп келе жаткан жаш муунду музыкага тартуу максатын көздөйт. Симфониялык оркестрдин бардык эле аспаптарындагы ар бир аспаптан бирден да фортепиано дагы бар. Ошондой эле скрипка, альт, виолончель, контрабас, ушул региондордо абдан аз угула турган флейта, кларнет, габой, фагот, тромбон, валторна, ошондой жез үйлөмө аспаптар, жыгач үйлөмө аспаптар, дүйнөлүк классикалык чыгармаларды аткарган эң мыкты деген окуучуларды алып келип, ошо элдин астына концерт тартуулап отурабыз. Мен азыр 10-чы класска келип калдым. 1-чи класска келгенде мен башында виолончель деген инструментти ойночумун. Андан кийин өзүмө кичине жакпай калып, 4-чү класста ошол тромбон деген инструмент алдым. Биздин максатыбыз бул классика музыканы өнүктүрүп, билбеген адамдарга билгизип, ушул жерде отурган может кичинекей бөбөктөрүбүз бар. Аларды ушул музыка жаатына кызыктырып, өзүбүзгө тартып, может болбосо да азыр залда 80-100 неме окуучулар да. Ошонун арасында может 2-3 болсо дагы өзүбүзгө тартып, музыкага кызыктырууга. Ошондой эле долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан да колдоого алынып, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги да салым кошкон. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Кумтөр ишканасында эмгектенген жумушчулардын колдоосу менен облус аймагында спорттук мелдештер өтүүдө. Буга чейин футбол боюнча өткөрүлүп келсе, бул жолу спорттун волейбол түрү боюнча 30га жакын команданын катышуусунда уюштурулду. Мелдештин негизги максаты ынтымак жана биримдикти чыңдоо. Теманын уландысы кабарчыбыз Жанара Сагындыкованын сюжетинде. Көл аймагынын район шаарларынан жалпысынан 28 команда мелдешке катышуу үчүн келишкен. Кумтөр ишканасынын Тоо кен бөлүмүндө эмгектенген Сы кезегинин жумушчулары спорттук оюнду өткөрүүнү колго алган. Ар бир сменде 4 смен бар, 4 сменде 200дөн 400 киши бар. Кудай буйрса ушуну өтмө кубок кылып алалы мындан аркысын деп дагы ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Өзүнчө кубогубуз бар. Биз мындан кийинки ошо бүгүнкү келе турган бизден кийинки сменге Б сменге өткөрүп беребиз. Кудай буйрса өтмө кубокту. Кийинкиде бул экинчи жолку иш-чара. Биринчиси ушул Чакан жетөөбүз районунда уюштуруп берген механиктер. Экинчиси биз горный отдел Сысмен биз жалпы область боюнча жаштар арасында айыл арасында өткөрүп жатабыз. Өсүп келе жаткан жаштарды сергек жашоого үндөп, келечекте мыкты спорт чеберлеринин чыгышына колдоо көрсөтүү башкы максат дешет уюштуруучулар. Башталган демилге колдоого алынып, аталган саамалык өтмө кубок катары ар дайым уюштурулуп турмакчы. Рахмат силерге ушундай көлдүн жаштарын бириктирип, бир эл бир журт кылып, баарыбыз ушул жерде жакшы бир оюну баштаган турабыз. Оюндарыбыз кырсыгы жок аман эсен жакшы өтсүн. Баарыңарга чоң рахмат жигиттер. Күчтүүлөр утсун. Иш-чаралар мурун футбол боюнча болчу, азыр волейболду ушу биринчи, экинчилерден болуп атабыз. Биринчи ушу Кумтөр ишканасынын эле механиктер атынан уюштурулган. Сы сменасына терең ыраазычылыктарды билдирем. Ушул оюнубуз жыл сайын өтүп турганы бул биздин коллегаларга, айыл жергесине, жеке эле Кумтөр эмес, Кумтөрдөн сырт караган спортсмендерге дагы чоң пайдасын, салымын кошот деп ойлойм. Тынччылыкта болуп, иштеринде ийгилик болуп, ден соолукта болсун, үй бүлөлүк бакытты алай каалайм.
Кыргызстаныбыздын өсүп өнүгүшүн каалайм. Иш менен коомдук иштерди айкалыштырган жумушчулар спортко өзгөчө маани берип келишет. Алардын баамдоосунда аталган мелдешти республикалык деңгээлге көтөрүп, ар убакта уюштуруп турууну колдоого алышууда. Спорттук мелдеш Жети Өгүз районунун Дархан айылындагы спорт ордодо өткөрүлдү. Жанара Сагындыкова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району. 2023 жылдын 2 майынан 5 майына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол Эңилчек унаа жолунун 45, 50, 74, 86 чакырымында, Барыскоон Акшыйрак унаа жолунун 52, 62 чакырымында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Шейшемби күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин социалдык баракчаларыбызга катталганды унутпаңыздар. Мен сиздер менен кийинки эфирлерге чейин коштошом. Аман туруңуздар.